Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Улуу Британия жана Франция Украинага 15 миңге чейин аскер жөнөтүшү мүмкүн. Улуу Британия жана Франция аттанышта келишимине жетишилген учурда Украинага 15 миңге чейин аскер жөнөтүшү мүмкүн. Бул тууралуу The Times жеке булактарына таянып жазып чыкты. Басылманын эки аскердик булагы Лондон 7500дөн аз аскери жөнөтө аларын, калганын Франция жөнөтөрүн айтып беришкен. The Times басылмасынын маалыматы боюнча Британ жана француз бөлүктөрү Украина аскерлерин окутат жана курал-жарактарды, аскердик техникаларды сактоо үчүн коопсуз жайлардын курулушун көзөмөлдөйт. Орусиядан ташылып келе жаткан 44 тонна картошка өлкөгө киргизилген жок. Өлкөгө Орусиядан ташылып келе жаткан 44 тонна картошка киргизилбегенин Айыл чарба министрлиги кабарлады. Маалымдалгандай, кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрүү пунктуна жакын жайгашкан жыйындык постунда товарды өлкөгө ташып келүүдө карантиндик фитосанитардык талаптардын бузулушу аныкталган. Бажы биримдигинин комиссиясынын 2010 жылдын 18 июнундагы номер 318 чечими менен бекитилген Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагында карантиндик фитосанитарды көзөмөлдөө жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө жобонун 3-7 пунктуна ылайык фитосанитардык тобокелдиги жогору карантинге алынган продукциянын партиясына фитосанитардык сертификат жоктугуна байланыштуу жүк жөнөтүүчүгө кайра кайтарылган деп айтылат маалыматта. Орусияда мигранттарга карата айрым талаптарды катаалдаштыруу пландалууда. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин миграциялык саясатка байланыштуу бир нече мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу пландалып жатканын өзүнүн Telegram каналы аркылуу жарыялады. Долбоорлордун негизги пункттары төмөнкүлөр. Биринчи, медициналык текшерүүдөн өтүү мөөнөтү кыскартылат. Бардык чет элдик жарандар үчүн Орусияга 3 айдан ашык мөөнөткө келгенде текшерүү мөөнөтү 90 күндөн 30 күнгө чейин кыскартылат. Экинчи, медициналык уюмдар маалымат берүүгө Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. милдеттүү болушат. Ички иштер министрлиги берилген медициналык корутундулар боюнча Роспотребнадзор инфекциялык корууну аныктоо учурунда мигранттарды оперативдүү депортациялоо максатында. Үчүнчү, медициналык текшерүүдөн качуу үчүн административдик жоопкерчилик киргизилет. Бул мыйзам бузуу үчүн сот чечими менен айып пул салуу жана чет өлкөгө чыгаруу каралган. Төртүнчү, айлана чөйрөгө коркунуч келтирген оорулар жок экенин тастыктаган расмий документтерди жасалмалуу жана алардын айлануусу үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү каралат. Белгилей кетсек, 2025 жылы Орусияда мигранттар үчүн талаптары катаалдатылган. Визасыз жүрүү мөөнөтү жылына 90 күнгө чейин кыскартылган 1 январдан тартып. 2025 жылдын аягынан баштап визасыз келгендер саякатка чыгуудан 72 саат мурда рул тиркемеси аркылуу билдирүү берүүгө милдеттүү болуп, бара турган максатын көрсөтүшү керек. Бул чаралар Орусиядагы миграциялык процессти тездетүү жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында иштелип жатканы белгиленет. Рамзан Кадыров Владимир Зеленскийдин билдирүүлөрүнө жооп берди. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин АКШны ага каршы чара көрүүгө чакырган билдирүүлөрүнө комментарий берди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Кадыров бул боюнча өзүнүн Telegram каналында билдирүү жарыялап, Зеленскийдин сөздөрүн сынга алды.
Байкагыла, ал муну өзү жасайм деп да коркуткан жок, мындай ойду элестетүүгө да аракет кылган жок деп жазды Чеченстандын башчысы. Анын айтымында Украина президентинин мындай билдирүүлөрү үчүнчү өлкөлөрдү жаңжалга тартууга жасалган аракет болуп саналат. Кадыров мындай чакырыктарды кабыл алыңыз деп атап, алар кырдаалды ого бетер курчутаарын белгиледи. Ошондой эле ал Зеленскийдин аракеттери тынчтык жолу менен жөнгө салуу процессин өзгүлтүккө учуратууга багытталганын көрсөтүп турат деген пикирин билдирди. Маалыматка ылайык, буга чейин Владимир Зеленский АКШны Венесуэланын лидери Николас Мадурого каршы жүргүзүлгөн операциянын тажрыйбасын колдонууга чакырып, Орусияга басым жасоо үчүн Чеченстандын башчысына каршы чара көрүүнү сунуштаган. Анын айтымында Москвага кысым көрсөтүүнүн жолдорун табуу согушту токтотууга жардам берет. Эске салсак, 3-январда АКШ Венесуэлага сок куруп, өлкө президенти Николас Мадуро жана анын жубайы Силия Флорес кармалып, Нью-Йоркко жеткирилген. Сотто Николас Мадуро өзүн Венесуэланын мыйзамдуу президенти деп атап, коюлган айыптардын баарын толугу менен четке какты. Анын жубайы Силия Флорес да күнөөсүз экенин билдирди. АКШнын Венесуэлага жасаган чабуулунан кеминде 100 адам каза болду. АКШ тарабынан Венесуэлага жасалган чабуулдун натыйжасында кеминде 100 адам каза тапты. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Диостадо Кабелло билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Анын айтымында учурда каза болгондордун саны 100гө жетип, дагы ошончо адам жаракат алган. Курман болгондордун арасында чыр-чатакка тийишеси жок карапайым жарандар, анын ичинде үйүндө болгон аялдар да бар. Азырынча 100 адам каза болду. Жаракат алгандардын саны да болжол менен ушундай: кагылышка тийишеси жок, тынч жашоодо болгон адамдар, өз үйлөрүндө отурган аялдар набыт кетишти. Алар биздин өлкөгө ташталган күчтүү бомбалардын айынан жабыркашты, деди министр. Ошол эле учурда АКШ бийлигинин баалоосу боюнча президент Николас Мадурону кармоо операциясынын жүрүшүндө болжол менен 75 адам каза болгон. Алардын бир бөлүгү Каракастагы президенттик резиденциянын жанында болгон атышууда курман болгон.